октябрь бул күн атайын кызматкерлер үчүн өзгөчө болду. Биринчи жолу өлкө тарыхында улуттук коопсуздук кызматкерлерин даярдоочу академия ачылып жатат. УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Тышеев бул күндү көпкө күткөн сыяктуу. Өлкө башчысы келгиче Минкап төрагасына кубанычын бөлүшүп жатат көрүнөт. Дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү саясий кырдаал улуттук коопсуздук органдарынан алдыга коюлган тапшырмаларды так аткаруусу үчүн мыкты шарттар болуусу керектигин көрсөтүүдө. Ошондуктан маанилүү саамалыкка өлкө башчысы өзү катышты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жеке курамы академия ачылыш мероприятиясына даяр. Президенттин жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында академия түзүлдү. Мамлекет башчысы кызматкерлердин күжүрмөн кесиптик даярдыгын талдап ой жүгүртүүсүн жана чечкиндүүлүгүнүн маанисин баса белгиледи. Бул окуу жайдан жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушат. Бул убакка чейин өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздаган жашыруун кызматтын адистери Россияда аскердик окуу жайлардан окуп келишкени баарыбызга маалым. Эми бул багыттагы адистер өзүбүздөгү жаңы ачылган академиядан билим алышат. Жетекчилик жана ыкчам курамдын квалификациясын жогорулатуу менен ар кандай кырдаалдарда сабаттуу чечим кабыл алууга, ишенимдүү иш алып барууга жол ача турган теориялык, укуктук билимдерин жаңыртат, практикалык көндүмдөргө көнүктүрөт. Ошентип, бул академия улуттук коопсуздук органдарынын илимий, укуктук, кесипкөйлүк муктаждыктарын канааттандыруу жаатында иш алып барышат. Улуттук коопсуздук органдарынын адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы ата мекенибиздин коопсуздугун камсыздоо жаатында өз милдеттерин так жана таасын аткарарына бекем ишенемин. Капсула салган убакыт бул 3 март 22-жылы башталган стройка. Академия мындан сырткары чалгынга каршы жана ыкчам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кесиптик жөндөмдөрүн өркүндөтүү жаатында иш алып барат. Мында аскердик адистер үчүн кесиптик даярдоо программасы боюнча 5 жылдык мөөнөттө окутуу каралган. Ошондой эле ыкчам курам үчүн 1 жылдык мөөнөттөгү кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу курстары уюштурулган. Канча киши экен? 300 орундук. 300 орун. Бул жерде болсо урматтуу президент окуу мезгилинде сессиялар, анан жалпы чоң иш-чараларды өткөрсө болот, лекцияларды өткөрсө болот. Анан кийин комитеттин алкагында эгерде коллегиялар болсо да колуңузда болот. Башка иште болот. Буга чейин мына кайра даярдоо институт деп аталчу эле. Эми ал жерде bir 6 ay gana okuşup, 6 ayda ошол билимин өркүндөтүп жогорку билим барлар. Эми бул академиянын базасында орто билимдин базасында даярлат. Окуу жайдын 10 класс бүткөндөр 5 жыл окушат да, 5 жыл окуш жерден толук кандуу чекистик билим алып чыгышат. Улуттук коопсуздук кызматынын академиясынын азыр мен коросунда бара жатам. Өзүңүздөр көргөндөй менин сол тарабымда бул окуу корпустары, ал эми оң тарабымда болсо бул жакта мечит бар экен, спорт зал жана дагы мына ушул жерде жатакана жайгашкан. Бул жерде билим алгандар үчүн эч жака чыгуунун кажети жок, себеп дегенде бардык шарттардын баары ушул жерде түзүлгөн. Колунесіне тартат болбой, настоящий кыйын балдарды тыңдап. Конкурстар бар. Таланттуу балдарды конкурс. Бизде атай комиссия бар. Санабожович, атай комиссия бар. Жоқ, Запредседатель комиссиянын башчысы бул жерде целых 20 человек по каждому кандидату работает. По каждому. Например, бизге поступать етишет, где-то 200-ден ашык
абитуриенттер ошондон биз болгону 40 тонда алабыз. Академиянын инфратүзүмү өзүнчөсүз болочок адистердин окуулары жана машыгуулары өтүүчү заманбап окуу кабинеттери жана аскердик корпустары акыркы технологиялар менен жабдылган. Улантабыз сиздерге болсо чакан экскурсия. Бул жерде болсо мынакей жокерлердин жатаканасы. Көңүл бура турган нерсе жаркыраган бардыгы заманбап стилде салынган. Бул жакта ар бир бөлмө 2ден жоокерге ылайыкталыптыр. Эми болсо бир жатакана бөлмөнүн ичин силерге көргөзүп коеюн. Бул жак эле окшойбуз. Көңүл бура турган нерсе мынакей кыргыз колоритиндеги буюм-тайымдар илинген, текчелери, заманбап телевизор. Бул бөлмөлөрдүн бардыгы бирдей, мына ушундай стилде жасалган. Шарттар түзүлгөн, болгону билим гана алып, ата мекен үчүн кызмат кылуу керек. Музейде сактайбыз. Буга чейин мындай нерсе чындап таптакыр болгон эмес азыр. Мен силерге дагы бир нерсени көргөзөм. Эшик сок. Мынакей. Мунун бардыгы Кыргызстандын коопсуздугун сактай турган чекистерге түзүлгөн шарт. Алардын билим алып, элге кызмат кылуусуна мына ушундай шарттар түзүлгөн. Ал эле дейсизби, улуттук коопсуздук кызматкерлеринин дене тарбиялык даярдыгын жакшыртуу жана саламаттыгын бекемдөө үчүн жасалган стадион сапаты да, стандарттары да эл аралык талаптарга жооп берет. Сол жак сол кылдап турган кез азыр дүйнө жүзүнүн түзүлүшү урап атат. Мындайча айтканда, сиз орусчада айтканда система сдержек противовеса урап атат. Коопсуздук архитектура ураган кезде мына азыр улуттук коопсуздуктун жетекчилигинин сунушун президент колдоп, мына академия ачылып, биз баягы көп эңсегенибизге ыраазы болуп атабыз ветерандар. Мен ойлойм, бул академия бүгүнкү күнгө жооп берген кадрларды, чекистерди даярдайт. Буларга тиешелүү жогорку деңгээлде атайын даярдыктарды анан ошондой эле билим берет, маданият. Ушул жерден тарбияны өтөт ошолор. Азыркы заманга жооп берген Кыргызстан менен кыргыз элинин коопсуздугун камсыз кылган адистер керек. Бул жерде алган билим бүгүнкү күн эмес, мындан кийинки 10 жылдан дагы ошол алдыга кадам тыштап, ошол 10 жылдан алдында дагы нерселерди көргөндө ушундай бир билимдерди таратып, ошол жаңы кадрларга ушундай билим берет деп биз ишенебиз. Президент Садыр Жапаров келечектеги кызматкерлерди тандоо, кесипкөйлүүлүккө, компоненттүүлүккө жана кызматка берилгендигине көңүл буруу менен кылдат жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Ал өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мыкты кадрларды даярдоо башкы милдет экенин айтып, иш-чара соңунда жаңы ачылган академиянын аянтчасындагы улуттук коопсуздук кызматынын тарыхын камтыган музейге баш бакты. 8 октябрь өлкө башчынын жумушчу күнү борбордук ала тоо аянтынан башталды. Бул 250 куб таштайт. Анан кийин бул жерде спецтехника бүт, азыр канал өзүбүз курганга бүт бар азыр. 3 кубовый погрузчик. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине республикалык бюджеттин эсебинен алынган 112 атайын техника тапшырылды. Жаңы технология, каналга салган. Бай канвас Англиядагычы Катып сразу катып калат. Сразу катып калат. Чакташ билбейм. Катып калганы азыр. Суу куюп коесуң сразу 50 жыл
эксплуатация. Bunu endigi жылы бетондогондон көрө муну шарт түздөп туруп муну салып туруп профилин жасап туралар, ушуну салып эле кете берет да 4 киши. арзан да болот, ана бат да болот. 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысынан 12,4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Суу ресурстары кызматына республикалык бюджеттин эсебинен 1 миллиард сомго сатылып алынган 112 техникадан тышкары 83 миллион сомго сатылып алынган 48 кызматтык автоунаа райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына берилди. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн шартында республикабыздын агроөнөр жай комплекси азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда өзүнө коюлган стратегиялык милдеттерди аткарууда бир топ ийгиликтерди жаратып келе жатат десек жаңылышпайбыз. Биз агрардык өлкө саналган Кыргызстандын айыл чарбасын ар тараптан колдоо менен өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып баруудабыз. Келерки жылы суу ресурстары кызматы 400дөн кем эмес атайын техника менен камсыздалат. Президент айыл чарба тармагына тамчылатып сугаруу, инновациялар, биотехнологиялар жана жасалма интеллект сыяктуу заманбап технологияларды киргизүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Айыл аймактарынын социалдык инфратүзүмүн, инженердик тармактарды жакшыртуу, адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча ырааттуу ыкчам иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Кадрларды айрыкча илимий потенциалды калыптандыруу, квалификациялуу адистерди даярдоо маанилүү багыт экенин эстен чыгарбашыбыз керек жана бул маселелерди дагы колго алышыбыз керек. Буга чейин борбордук аянттан грантка же жардамга берилген ар кандай техникалардын тапшырылганын айда жылда бир көзүбүз чалчу. Соңку 3 жылдан бери мамлекеттин бюджетинен дээрлик бардык мамлекеттик түзүмдөргө заманбап акыркы үлгүдөгү техникалык жабдуулар сатылып алынды. Кандай гана курулуш болбосун же жол салууда бюджеттен сатылып алынган техникалар кызмат кылууда. Өлкөнүн бардык түзүмдөрү техникалык жаңылануунун үстүндө болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниянын дүрбүтү чаң чыгарып жатат. Кулагыңызга күмүш сырга Бишкек шаарында ынтымак турак жай комплексинин курулушу башталды. Эгер сиз мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турган болсоңуз, туура 3 жылдан кийинки үйүңүзгө саякатка алып барып келейин. Долбоор боюнча шаарча 14 блоктон турат. Анда 8100 батарея болот. Заңгыраган бийик үйлөр 18-25 кабаттан турат. Сейсмикалык жактан туруктуу болуусу үчүн ар бир кышы кынапталып коюлат. Курулуштун иштин сапаты өзгөчө көзөмөлдөнөт. Дыкат текшерилип турат. Жалпы аянты 18 гектар жерге 18 кабаттуу үйлөрдү куруу пландаштырылууда. Комплекстин инфратүзүмүндө жолдор, мектеп, 2 бала бакча, жашылдандыруу жана авто токтотмолор камтылып, көп кабаттуу үйлөрдүн 1-чи кабатында коммерциялык жайлар жайгашат. Курулуш иштерин жетиштүү деңгээлде каржылоо максатында инвестиция тартуу, долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу жана сапаттуу турак жайларды куруу үчүн эл аралык инвесторлор менен тыгыз кызматташып келе жатабыз. Ал эми бүгүнкү ынтымак турак жай комплексинин курулушу мамлекеттин камкордук багытындагы кезектеги иш-чара десем болот. Президент социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында айрыкча социалдык чөйрөдө иштеген жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу жана турак жай куруу механизмдерин андан ары өнүктүрүү боюнча бир катар жарлыктарды кабыл алган. Бул жарлыктын негизинде 2023 жылдын башында башталган көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу Кыргызстандын өнүгүү жолундагы ири долбоорлордун бири болуп калды. Мындай саамалыктар жөнөкөй жарандардын да кубанычына айланууда. Урматтуу Кадыр Нуркожоевич, жалпы элдин, калың элдин, ошо калың элдин ичинен көп эле адамдар үйү жок, жайы жок, жүргөндөрдүн ошо кала эмесин ойлоп, камын ойлоп болгон күч аракеттин жумушу болот деп ойлойм да. Канча ылдам калдырганга аракет кылып атат, бирок ылдам иш жүрүп атат. Мурункуга караганда байма-бай, аябай жакшы деп
ойлойм да мен. Президент белгилегендей, бүгүнкү күндө Бишкекте 22.573 адам кезекте турган болсо, региондордо 15.400 адам турат. Жалпы республика боюнча азыркы тапта 42.316 батир салынып жатат. Борбор калаага эле кезекке турбай, региондорго да турууга өзгөчө көңүл бурулду. Келерки жылдан баштап облустарга, райондорго, кичи шаарларга да үйлөр курула баштайт. 2028 жылга чейин өлкө боюнча бардык муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу максаты коюлган.